Бұл күн турасында Абу Лейс Самарқанди рахматуллах алейхи Танбихул Гафилин аттуу китебинде айткан, бұл күн мусулмандар үчүн өтө ыйык, өтө улук майрамдай турган күн. Эмне үчүн? Себеби ушул күнү Аллах Таала асман менен жерди жараткан. Ашура күнүнүн 10-чу күнү Аллах Таала асман менен жерди жараткан. Мухаррам айынын 10-чу күнү асман менен жерди жараткан. Жана Аллах Subhanahu Taala ушул күнү Адам атабыздын күнөөсүнү кечирген, тообасыны кабыл кылган. Адам атабыз бейишке кирип жебе деген нерсени жеп койду. Ошонун кесепетинен жерге куулду. Жер бетинде тооба кылып, ыйлап жүрүп, канча көз жашын төккөн себептен ушул Ашура күнү Аллах Таала анын тообасыны кабыл кылган. Ушул күнү Муса алейхиссаламдын Фираундан куткарган. Аллах Таала ушул күнү Муса пайгамбарды Фараундан куткарган. Фараун Аллахтын эң чоң душманы болгон. Мен Кудаймын, мага сыйын кыла деген. Еврейлерди бул өзү Кыпты урусунан болот. Ал эми Бани Исраил еврейлерди ушунчалык азаптап, эркектерин өлтүрүп, аялдарын калтырып, кул кылып, өздөрүгө аял кылып кордогон. Мен Кудаймын, мага сыйынасыңар деген. Ушул күнү Аллах Таала Муса алейхиссаламды Фираундан куткарган, Фараондун өзүнү ушул күнү сууга коому менен чөктүрүп өлтүргөн, жок кылган. Мына ошондон майрам. Жана Ибрахим алейхиссалам, Аллах Таала менин досум болот деп айткан Ибрахим алейхиссалам ушул күнү төрөлгөн. Жана ушул Аллахтын менин досум болот деген инсаныга зулумду кылган Намрут алейхилана. Фараондан алынған Намрут, бул дагы жер бетиндеги Аллахтын эң чоң душмандарын бири, бул дагы мен Кудаймын деген. Аллах Subhanahu Taala мына ушул күнү Намруттан Ибрахим алейхиссаламды куткарган. Намрут Ибрахим алейхиссаламды өрттөп, күйгүзүп жок кылам деген эле. Отко таштаган, ошол оттун ичиден 10-чу күнү чыккан. Ушул Ашуранын 10-чу күнү Айюб алейхиссалам өзүнүн оорусунан айыккан. Кээ бир риваяттарда келет 18 жыл курттап жатты дейт. 18 жылда өзүнүн жакын туугандары, аялдары коому сыртка кууп чыккан. 18 жыл аял айткан, дуа кылбайсызбы? Сиз пайгамбарсыз, Алла дуаларыңызды кабыл кылат дегенде айткан, мен ушунча жыл таза жүрдүм. Эми Аллах Таала кичине оору берип койсо, мен кайсы бетим менен сурайм анан? Алла шифа бер деп кайсы бетим менен сурайм? Мен уялам шифа сурагандан деген урматтаган. Ошонун бардыгына сабыр кылган. Ошол 10-чу күнү айыккан. Кийин Айюб алейхиссаламдан сурашкан, сиздин эң бактылуу күндөрүңүз кайсы убакытта өттү дегенде айткан, ушул 18 жыл ооруп жатканымда эң бактылуу убакыттар мушунда өткөн деди. Ооруп жатсаңыз, коомуңуз сизди кууп чыкса, эл менен аралаша албасаңыз, өзүңүз каалагандай тамак жеп, каалаган жерге барып келе албасаңыз, кандай сизге бактылуу күн болот? Дегенде айткан, ооба, элим мени кууп чыкты, мен жалгыз калдым. Бирок ошол 18 жыл күн сайын Аллах Таала өзү менин ден соолугумду сурап турган деди. Азыр айыгып көчөдө жүрөм, эч ким менин ден соолугумду сурабайт деди. Ушул Ашуранын 10-чу күнү Юнус алейхиссалам балыктын ичиден чыккан. Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Аллахым, сенден башка эч кандай сыйынууга татыктуу зат жок. Sen бардык айыптардан тазасың. Мен өзүмө өзүм зулум кылдым. Мени кечир деп кайра дуа кылган себептен Аллах Таала ушул күнү чыгарган. Сулайман алейхиссаламга падышалык ушул күнү берилген. Нух алейхиссаламдын кемеси ушул күнү токтоп Жуди тоосуна түшкөн. Пайгамбарыбыздын небереси Хасан Хусейн барго, ошол Хусейн ушул күнү өлтүрүлгөн душмандары тарабынан урматталган. Мына ошондон бул албетте мусулмандар үчүн өтө бир ыйык күндөрү.